Коомду түздөш үчүн, оңдош үчүн коомдук адамдарды, коомдук аалымдардын кадыр баркын көтөрүш керек экен. Ошол адамдардын авторитетин, аброюн көтөрүш керек экен. Бүгүнкү күндө кайсы бир адамдар аалымдарды, даанышмандарды, илимдүү, билимдүү адамдардын кадыр баркын кетирип, аларды ууру, аларды бузуку, аларды жаман, жээркине турган адам кылып көрсөтүү аракети менен алек болуп жатат. Ошондуктан коомдук адамдарды, коомго үлгү боло турган аалым, биларман, даанышман адамдардын кадырын өстүрүш керек экен. Минбар медиа деп Садыбакас Ажы Доолов чыгып келет. Баян сабактарды угуп турсак болобу? Реклама болсо кечирим сурайм. Жок, аны реклама кылуу биздин милдетибиз. Анткени биздин эң чоң аалымдарыбыздын бири, биздин устазыбыз, жеке мен өзүм устазым. Мен биринчи курста подкурсчик окуткан. Саятбакаса окуткан мени. Ал эмес жанагыдай колго суу куйганда дуа кылган бар го. Тахаракаллах мин жами зунубик деген дуаны өз колу менен жазып азыркы эсимде бар меники. Биз жаңы келгенде Саятбак акын ошондой жаш эле бала экен, 21-22-де кычыраган жигит. Эми ушундай сулуу жазат, ушундай илим жакшы окуган молдон атыры шакирти болот. Ошон үчүн Минбар медианы угуш керек, жатташ керек. Саятбак Астамлар, Түшкүр Ажыбыз экөө тең, экөө дос. Анан биздин чоң аалымдарыбыздын бири. Ошон үчүн угуш керек, устазыбыз болот, сыйлайбыз, тил абдан так. Арабча, арабида окуган эмес, бирок араб окугандардан бизден тагыраак сүйлөйт арабчаны. Тим эле кыраатын келиште, кыргызчанда кыраатын келтирет, арабчанда, кыргызчанда сүйлөп тажибте жүрөт го мисалы үчүн, ошол сыяктуу арабчада сүйлөйт да кишичи. Куран жакшы окуйт, баласы каары,